Саясатка аралашуу деген бул саясатчы катары бийлик үчүн күрөшүү эле эмес да. Ооба. Ошол эле насаатты айтып туруу, ойлор менен бөлүшүп туруу, шайлоого баруу мисалы да. Сиз шайлоого катышасызбы? Ооба, барам, салам. Менин укугум да. Добушуңузду бересиз. О, дайыма барам. Мен ушунчо калтырып көрө элекмин. Анткени себеп ал менин саясий болсун, граждандык укугум да туурабы? Ооба. Бул как мамлекеттин жараны катары менин укугум. Аны барып, мен эч качан бирөөнү мисалы алсам, могуну шайлап кой деп айтып чыккан эмес мага. Мен баардыгын платформасын алып келип окуп, анан кайсынысы более эме болгон болсо, ошого салам дайыма. Программасын, платформасын окуйсуз, Ооба. таанышасыз ишмердүүлүгү менен, Ооба. анан ошого жараша чечим чыгарасыз. Ооба. Мусулман адам саясатка аралашышы керекпи? Саясатка аралашпай коюп, мен өзүмдүн пикиримди айттым, мен аралашпайм деп. Ооба. Бирок мусулман болгон кишинин баардыгы тең эле, ал өз укугу, кааласа аралаша алат. Кааласа депутат боло берсин. Эгерде ушу биздин мамлекеттин баягы закон ошону позволять этсе, эгерде мусулмандар барбасын деп же кылбасын деп чектеп койгон болсо дайыла жок, барбайт. А эгерде жок, чектөө жок болгон болсо бара берсин. Ал өзүнүн проблемасы да.